Бишкек шаары номер 97 жалпы орто билим берүү мектеби. Информатика сабагы 5-класс. Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар жакшыбы? Силерге бүгүнкү сабакта көңүлдүү маанай каалайм. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты биз сабакта силер менен өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Компьютердин негизги түзүлүштөрү жөнүндө маалымат ала аласыңар. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр жана чыгаруучу түзүлүштөр жөнүндө маалымат аласыңар. Сабакты баштаардан алдын ушул табышмакты таап алсак. Сүрөт тартат, эсептейт, заводдорду чиймелейт, жада калса космостон аба ырайын изилдейт. Миллиондогон эсепти бир заматта чыгарат. Айткылачы балдар-ай, бул генийди ким табат? Кана балдар, айткылачы. Бул албетте компьютер. Үй тапшырмасын текшерип алалы. Биз өткөн сабакта компьютердин түрлөрүн үйрөнгөнбүз. Компьютердин түрлөрүн тереңдетип билип келүүнү тапшырма бергем. Кана балдар, келгиле, бир сыйра кайталап алалы. Бул жумушчу компьютер. Бул азыркы биздин алдыбызда көрүп турган персоналдык компьютер, жумушчу компьютер деп атасак болот. Андан кийинки бул нетбук. Бул көтөрүп жүрүүгө ылайыкталган кичинекей, көлөмү кичине нетбук болуп саналат экен. Муну менен дагы биз бардык функционалды аткара алат экенбиз. Бул андан кийинки бул болсо балдар эмне экен? Бул ноутбук. Азаматсыңар. Бул болсо планшет. Андан кийин балдар бүгүнкү сабактын темасы компьютердин негизги түзүлүштөрү. Сабакты баштаардан алдын, жаңы теманы түшүндүрөрдөн алдын мен силерге балдар суроо бергим келип жатат. Компьютердин негизги түзүлүштөрү кайсылар? Билесиңерби? Компьютер? Бул компьютер, биз сабагы өтүп жаткан компьютер эмнелерден турат? Кана балдар, ким айтат? Азаматсыңар. Системалык блок, системалык биримдик десек да болот. Андан кийинки монитор, туура. Бул клавиатура. Андан кийин чычкан. Бул силер билген компьютердин түзүлүшү. Ал эми балдар ушул эле компьютердин түзүлүшүнүн дагы өзүнчө дагы системалык биримдик көп бөлүктөрдөн турат экен. Алар кайсылар? Алар кандай кызмат аткарат? Келгиле. Андан кийинки слайдыбызда көрөлү. Мына системалык биримдиктин ички түзүлүшү балдар. Толкусу сыртында турганы, өзүңөр көрүп тургандай. Андан кийинки процессор. Андан кийинки энелик плата. Бул болсо оперативдүү эс. Бул кубаттандыруучу блок. Андан кийинки кулер. Вентилятор деп койсок болот. Муздаткыч деп койсок болот. Андан кийин катуу диск. Катуу диск бул бардык маалыматтарды өзүнө сактайт. Андан кийин видеокарта. Видеокартаны балдар кандай деп түшүнөсүңөр? Мына бул видеокарта экен. Келгилейм балдар. Мунун ар бирине кенен токтолуп алалы. Биринчи, системалык биримдик деген өзү эмне? Бул бөлүктөрдүн чогултууга мүмкүн болгон модулдук система. Көрдүңөрбү балдар? Бул бардык бөлүктөрүн өзүнө чогултуп алат экен. Андан кийинки бул системалык биримдиктин тулкусу. Муну каптап турган сырткы металл кабыгынан жасалган сырткы металл кабыгы десек болот экен. Бул компьютердин ички түзүлүштөрүн
ар кандай зыяндан сактап турат экен. Толкуда системалык биримдиктин баардык элементтери бекитүү үчүн атайын уячалар жайгашкан экен. Балдар, мына бул системалык биримдиктин тулкусу, корпусу десек да болот экен. Андан кийинки энелик плата, материнский плата. Англис тилинде болсо motherboard деп койсок, mainboard десек болот экен. Бул компьютердин түзүлүшүнүн негизи болгон электрондук плата. Энелик плата системалык биримдиктин баардык элементтерин атайын кабелдеринин механикалык бекитилишин камсыз кылат. Аны менен бирдикте алардын ток менен азыктанышын жана өз ара ички байланышын ишке ашырат экен. Андан кийинки процессор. Бул компьютердин ишин аткаруучу жана баардык арифметикалык жана логикалык амалдарды аткарган түзүлүш. Процессор бул микросхема. Ошол эле учурда компьютердин мээси. Канчалык процессор жакшы болсо, ошончолук компьютер жакшы иштейт. Мына балдар, процессордун көрүнүшү. Андан кийинки биздин оперативдүү эс. Оперативдүү эс илгерки оюн койгучтарга окшош эле тик бурчтуу жашыл планка. Аты айтып тургандай эле ал маалыматты сактоо ишин аткарат. Оперативдүү эстеги маалымат компьютердин өчүргөн күнгө чейин гана сакталаарын унутпашыбыз керек экен, балдар. Андан кийин катуу диск. Катуу диск, hard disk drive деп HDD деп атап коет экен, балдар. Катуу диск оперативдик эстен айырмаланып, маалыматты көп убакытка сактоого арналган. Анда баардык музыка, фильмдер, сүрөттөр жана документтер, ошондой эле программалар, операциялык системанын өзү дагы ушул катуу дискте сакталат экен. Андан кийин видеокарта. Видеокарта бул графикалык карта деп да койсок болот экен. Графикалык ылдамдаткыч деп да аташат экен. Ал монитордун экранына сүрөттөрдүн көрсөтүлүүсүн камсыздайт. Сүрөттөрдүн, видеонун көрсөтүлүүсүн камсыз кылып турат экен. Андан кийин муздатуучу система. Биз башында кулер деп атап кеттим мен силерге. Ушул муздатуучу система компьютердин ичиндеги түзүлүштөрдү муздатып туруучу желдеткичтер. Системдик биримдиктин ичиндеги жалпы температураны бир калыпта сактоо, абанын алмашып туруусун камсыз кылуу жана чаң басып кетүүдөн сактоо максатында системдик блоктун корпусунда бирөө кээде 2 желдеткич колдонулат экен, балдар. Андан кийинки кубаттандыруучу блок. Бул кубаттандыруу блогу же электр түзөткүч деп да койсок болот экен. Электр түзөткүч деп өзү айтып тургандай, өзгөрмө токту туруктууга айлантат. Балдар, билесиңер, электр энергиясы абдан көп өлчөмдө кээде тарап кетет. Ошол убакытта ушул кубаттандыруу блогуна келип түшөт дагы, мындан жетиштүү өлчөмдө гана электр бөлүнүп чыгып, анан системалык биримдиктин калган түзүлүштөрүн энергия менен камсыздайт. Эгер компьютерде түзүлүштөр өтө көп болсо, компьютер күчтүүлөнтүлүп чогултулган болсо, кубаттандыруу блогунун кубаттуулугу дагы ошондой жогору болушу керек. Андан кийинки, балдар, компьютер перифериялык түзүлүштөр менен дагы камтылган. Машинанын кодун адам түшүнгөн формага өзгөртүп түзүү үчүн маалыматты чыгаруучу жана киргизүүчү түзүлүштөр колдонулат. Компьютерде толук кандуу иштеп баштоо үчүн бизге перифериялык түзүлүштөр керек болот. Алар системдик биримдиктер менен системалык биримдиктин негизинен сырткаркы түзүлүштөр болуп саналат. Биринчи, маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр. Маалыматты жогоруда айтып кеткен видеокарта сүрөттөлүштү мониторго берет экен. Ал монитор VGA
же HDMI кабели менен туташкан абалда бизге монитордон көрсөтүп берет экен. Андан кийинки түзүлүш бул принтер. Көп функционалдуу түзүлүш деп койсок да болот экен. Маалыматтын көчүрмөсүн чыгарат, же факс жөнөтөт, же башка функцияларды аткарат. Бул бизге кандай маалыматты жазып даярдаган болсок, аны кагаз бетине чыгарып, даярдап берет экен. Цветной болсо, өңдүү болсо, өңү менен берет экен, балдар. Ушундай бизге сонун кылып сүрөттөрдү дагы чыгарып берет экен. Андан кийинки аудио түзүлүштөр, булар колонкалар. Негизинен компьютердин үндөрүн чыгарууга керектелет. Аны менен музыка угуп, кино көрүп, oyun ойногонго дагы керектүү экен. Жана ошондой эле колонкаларга шайкеш эле наушниктерди айтсак, кулакчындарды айтсак болот экен. Кулакчындар дагы музыканы, аудиону, кино көрүп бара жатканда анын үнүн жалгыз адам өзү уга турган болуп эсептелет экен. Андан кийинки түзүлүш бул виртуалдуу реалдуулук түзүлүштөрү. Бул түзүлүш менен биз 3D өлчөмүндөгү көрүнүштөгү маалыматтарды аты айтып тургандай эле виртуалдуу реалдуулукта көрө алат экенбиз. Эми балдар, кийинки бөлүк болсо маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр деп аталат. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөргө бул клавиатура кирет экен. Маалыматты компьютерге киргизүү үчүн арналган, албетте, клавиатурасыз компьютерде иштөө мүмкүн эмес, балдар. Эч болбосо экрандын клавиатурасы менен иштеген болот экен. Текст жазуу үчүн, oyun ойноо үчүн, интернетке кирип маалымат издөө үчүн, дегеле койчу, бардык иш-аракеттерди аткаруу үчүн бизге клавиатура жардамга келет экен. Андан кийинки чычкан, же болбосо маус деп коебуз англисче, орусча болсо мышка деп коебуз, балдар. Экрандагы курсорду башкаруу үчүн колдонулат. Ары бери жылдырып, файлдарды жана папкалардын ордун которуштуруп, ачып, программаларды иштетүүгө жардамы чоң. Клавиатурасыз иш болбогондой эле бул чычкансыз дагы иш жүрбөйт экен, балдар. Ошону билишибиз керек экен. Андан кийин фотокамера. Фотокамера бул үй-бүлөлөрдө фотоаппарат бар. Ар бир эле үй-бүлөдө болбосо дагы азыркы замандын талабына ылайык телефондун сүрөт тарткан бөлүгү бар. Фотография биздин турмушубузда эбактан бери эле зарыл нерсеге айланган. Алар окуялардын же кубулуштардын элесин сактоого, өткөндү эскертүүгө жардам берет экен. Силер качандыр бир кезде сүрөткө түшкөн сүрөтүңөр барбы, балдар? Ошол мисалы өткөндү эске салып, бизди бала чакка жетелегенге жардам берет экен. Фотокамеранын жардамы менен биз сүрөткө түшөт экенбиз, видео тарта алат экенбиз. Аны силер жакшы билесиңер. Ой, азаматтар. Андан кийинки түзүлүш бул, балдар, сканер деп аталат экен. Сканер сүрөттөлүштөрдү таанып, дейт, автоматтык түрдө аны электрондук көчүрмөсүн түзөт. Бул компьютердин эсинде сактоого боло тургандай кылып түзө турган көчүрмө болот экен, балдар. Аны сканерлеп алып, анан компьютердин эсине электрондоштуруп сактап койсок болот экен. Мунун дагы жардамы абдан керек экен адамга. Эми, балдар, биз бүгүнкү өтүлгөн темабызды бышыктап алсак, компьютер маалыматты сактоочу, иштетүүчү жана кайра берүүчү универсалдуу машина деп аталат экен. Ал өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт экен. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштү, маалыматты иштетүүчү түзүлүштөрдү, маалыматты сактоочу түзүлүштөрдү, маалыматты чыгаруучу түзүлүштөрдү, системалык биримдикте төмөнкүлөр кирет экен, балдар. Системалык биримдикте тулкусу, энелик плата, процессор, оперативдүү эс, катуу диск,
видео карта, үн адаптери, азыктандыруучу блок жана башкалар кирет экен. Ал эми балдар маалыматты киргизүүчү түзүлүшкө эң негизгилери болуп, бул клавиатура, чычкан, сканер, камера, микрофон кирет экен. Ал эми маалыматты иштетүүчү түзүлүш болуп, бул процессор эсептелет экен. Маалыматты сактоочу түзүлүш бул өзү эле айтып тургандай оперативдүү эс менен катуу диск же болбосо туруктуу эс. Мына балдар, маалыматты чыгаруучу түзүлүштөргө монитор, анткени биз аны менен көрөбүз. Колонкалар, аны менен кандай маалымат болбосун, анын үнүн уга алат экенбиз. Проекторлор деле бул экран сыяктуу, кандай маалыматты көрсөткүбүз келсе, аны чоң кылып бизге чыгарып берет, билесиңер. Принтер бул маалыматты кагаз бетине иштеп чыгуу болуп саналат экен. Плоттер бул маалыматты чоң өлчөмдө жөнөкөй кагазга эмес, батманга, катуу кагазга же болбосо синтетикалык материалга маалыматты басып чыгарып бизге берет экен. Муну рекламалык иштерде жүргүзүүдө колдонсок болот экен. Мына балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабагыбызды бышыктап да алдык. Балдар, силерге сабак абдан жактыбы? Кандай жыйынтык алдыңар? Келгиле, биз компьютердин негизги түзүлүштөрү жөнүндө маалымат ала алдыкпы? Ооба, ала алдык. Мен силерди компьютердин негизги түзүлүштөрүн жөнүндө жакшы маалымат алды деп эсептейм. Системалык биримдикте кандай түзүлүштөр бар экенин билдиңер деп ойлойм. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр жана чыгаруучу түзүлүштөр жөнүндө дагы кенен маалымат алдыңар. Эми балдар, келгиле, силерге үйгө тапшырма. Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөрдүн сүрөтүн тартып, алар жөнүндө маалымат билип келет экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла.